Оорунун алгачкы учуру мына ушул базарда декабрдын аягында катталган. Коронавируска чалдыккан адамдардын саны 200дөн ашты. Жалпысынан 224 адамды өпкө оорусунун жаңы тибине шек жараткандыгы үчүн текшеришкен. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча 20-январга карата бейтаптардын 218-inde диагноз аныкталды. Вирустун адамдан адамга аба аркылуу жугары белгилүү болду. Анткени ооругандардын арасында 14 медик бар. Коронавирус өзүнө 30дан ашык вирусту камтыйт. Алгачкылары 1965-жылы байкалган. Адамдарда, үй жаныбарларында, канаттууларда, ири мүйүздүү малдарда кездешет. Вирус дем алуу, нерв системаларын жана ашказанды жабыр катарын дарыгерлер билдирүүдө. Во всех центрах семейной медицины, стационарах. Аталган оорунун биринчи белгилери байкалса, мисалы адамдын дене табы көтөрүлүп жөтөлсө, узак убакытка чейин жеңил түрдө жүрөт. Сасык тумоого окшош белгилер да байкалат. Оору улгайган адамдарга өнөкөт оорулары барларда оор өтөт. Айрым учурда өлүмгө да алып келет. Ошондуктан жогоруда айтылган белгилер пайда болсо, дароо дарыгерге кайрылуу зарыл. Ал ортодо Ухань вирусу Кытайдан тыш өлкөлөрдө да тарай баштады. Япония, Таиланд, Сингапур, Түштүк Кореяда да ооруну жуктургандар катталууда. Буга туристтердин Ухань шаарына саякаттап келгендиги себеп болууда. Мындан улам Кыргызстандын Кытай эл республикасы менен чектешкен чек ара текшерүү пункттарында санитардык карантиндик чаралар күчөтүлдү. Границаларда Кытай менен болгон аэропортто санитардык контролдук пункттар иштейт. Ошол санитардык контролдук пункттардын специалисттери тепловизор менен отурушат. Тепловизордон өтүп атканда температурасы бар адам көрүнөт. Анан температурасы менен болгон адамдар болсо, аларды бөлүп чыгып, ооруканага жеткизип, дарылаганга аракет кылып атышат, иштеп атышат. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 22-январда Женевада эл аралык масштабда оорунун таркалуусу катары эсептелеби деген суроонун үстүндө чукул жыйын өткөрүүнү пландаган болчу. Ал эми АКШда коронавируска каршы вакцина ойлоп табуунун үстүндө иштер жүрүп жатканы кабарланууда. Мерим Дүйшеналиева, Нурдан Карипбеков, Пирамида.